Көчөлөрдө каттам аз болуп, ремонт иштерин кылууга ыңгайлуу учур. Агалай Коштун борбордук көчөлөрүндө жумуш кызуу жүрүп жатат. Негизинен чуңкурчаларды толтуруу иштери көп болгондуктан карантин учурунда мына ушул тарабын биринчи бүтүрүү пландалган. Быйылкы жылы Ош шаарынын жолдорун ремонттоого шаардык бюджеттен 8 миллион каражат бөлүнгөн. Агалай кал суммага дал ушундай жолдордогу чуңкурчаларды толтурууга жумшалат. Быйылкы жылы жол оңдоо иштери эртерээк башталып, карантин бүткөнчө тагыраагы 30 апрелге чейин ремонт иштерин бүтүрүү пландалууда. Быйылкы жылга көчөлөргө жаңы асфальт басуу азырынча пландала элек. Андыктан болгон каражат менен эң негизги дейилген көчөлөрдө жамоо иштерин тезинен аткаруу зарыл. Андан соң гана жол сызыктарын сызуу өңдүү иштер башталат. Шаардын бардыгын эле биз ямыштын жасай беребиз. Эң негизги көчөлөр бул кайсы көчөлөр? Бул Ленин, Курманжанат көчөсү, Абдыкадырова, Капарайтиев, Төлөнүп көчөсү, Ишматов көчөлөрү, Масалиев, Монуева, Тилеке Батыр, ошолор гана болот. Өткөн жылы шаар бийлиги ички жолдорду оңдоого коңшу Кытай эл республикасынан 100 миллион долларлык грант тартылып жатканын кабарлаган. Дүйнө жүзүндөгү пандемияга байланыштуу ири грант быйылкы жылга келбей калышы мүмкүн. Анткени менен шаар бийлиги андан үмүтүн үзө элек. Ушул жылга ири сумманын жарымын алып келгени аракет болот дешет. Кытайский грантыбыз бар, 100 миллион доллар беребиз жолдорго деген азыр сүйлөшүүлөр кетип атат. Мен ойлойм, быйылкы жылга хотя бы bir 50 миллион беребиз деген сүйлөшүүлөр болот атат азыр. Бизде бардык кагаздар келди. Кандай болот, тендерди ким өткүзөт, ким жасайт жолдорду, ошо менен иштеп атабыз. Ош шаарынын аймагында 500 чакырым чамалуу жолу бар. Анын 300 чакырымы шаардын карамагында болсо, калганы транспорт министрлиги менен Кара Суу районуна карайт. Марат Акимбек уулу, Кудайберди Дыйканов, ТМЖ жаңылыктары.